Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сентябрь телерадио компаниясынын эфиринде Эркин маек көрсөтүүсү. Көрсөтүүнү мен Жамалбек Темирбаев алып бармакчымын. Жана студиябыздын коногу академик Оморбай Нарбекович. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Алгач эле суроо ошо, сиз көптөгөн дарттарга дары жасайт деп угуп жүрөбүз да. Ал дарылардын эмнеден жасайсыздар жана анын натыйжасын кандай көрүп жатасыздар да? Ооба. Бул мындайда 90-чы жылдарда башталган иш, андан да мурдараак башталган иште. Мен жанагы институт куратологияны жетектеп жүргөндө директор болуп, ошондо баштадык эле да. Кыргызстанда өтө көп жаратылыш байлыктары бар. Аларды алсак, биринчи эле мунугу дары-дармекке жарай турган өсүмдүктөр, чөптөр, жапайы өскөн мөмөчөмөлөр, ошону 90-чы жылдары ушу медицинанын ал акыбалын тереңирээк изилдеп туруп, анан азыркы болуп аткан бүгүнкү медицинанын куралдары, айрыкча мен өзүм терапевт болуп иштегенден кийин дары-дармек, ушул дары-дармектер менен дарылайбыз дейбиз. Анан ошол 90-чы жылдары эле белгилүү болуп калган. Азыркы медицинанын күч кубаты бара-бара жоголуп бараткандыгы. Себеби жанагы күргүчтөп чыгып аткан антибиотиктер, башка ушундай дары-дармектер, алардын бардыгы жасалма, синтетический окоттарда бардыгы. Аларды биз кабыл алганда биздин организм аларга тааныш эмес, анан баш ээ бербейт да. Ошон үчүн ошондой эле бир мындай ой пикир пайда болгондо, адам баласы өзү жаратылыштын бир бөлчөгү болгондон кийин ооруп калса, ошондой ден соолугу начарлап кетсе, ошону кайра тургузганды ушу жаратылыштан алса тезирээк сакаймак, анан кийин адамга зыяны жок болмок дегендей. Анан ошондон баштап Кыргызстанда канча, мисалы үчүн бир 3000ден ашык дары-дармекке жасай турган чөптөр бар. Ошону бүгүн биз бар болгону бир 200-250 гана пайдаланабыз да. Калгандары ошо ойдон жатат, али келечекке керек болот булар дагы. Анан бул чөптөрдөн башка булактын суулары бар, минерал суулар бар, минерал баткактар бар, жанагы ооруганга жарай турган. Койчу, ушундай жаратылыштын минералдары бар. Жана малдан кошуп, дары-дармекке кошуп жасай турган нерселер бар. Ушулардын бардыгын биз ушу 90-чы жылдан бери изилдеп отуруп, мына бүгүн бир аз болсо бир 30дан ашык дары-дармек деп айтканга боло турган нерселерди жаратып койдук. Жалпысынан биз 100ден ашып кетти. Бирок эми анын бардыгына уруксат алыш керек да, эксперимент болуш керек. Анан азыр мына мен бир 4-5 айдан бери ушу түштүк жергесинде ооруларды кабыл алып, ошолорду дарылап атам. Кудайга шүгүр, мына тоодо жашаган туугандардын бардыгы үй бүлөлөрү менен келип көрүнүп атты да. Көптөгөн ооруларды кабылдадык. Ошонун ичинен мындай абдан жакшы болуп кеткендери бар да, оорусунан сакайып. Мисалы үчүн Жалал Абадта ушул кандайдыр жанагы боор оору, гепатиттер аябай көп экен да мындай. Анан гепатиттерден да азыр оорулар абдан коркуп калган. Бул гепатит деген өзү жанагы спидке барабар нерсе экен, аякпайт экен, бул кыйын экен дегендей ушундай пикир пайда болуп калган да. Да, бир суроо да, ошол гепатитти айтып жатасыз да, ошол гепатитке кандай дары-дармек өсүмдүктөрдөн пайдаланса болот экен? Ооба. Анын азыр айта кетейин. Анан биринчи эле бул баягы адамдардын аң сезимин өзгөртүш үчүн мен ушул көп жолу каналдардан Кыргызстандын КТР барбы, ЛТР барбы, Эхо Манасы барбы, тиги Замандаш барбы, ушул
ушулардын баарынан чыгып элдерге түшүндүрүп аттым да. Коркпогула. Кыргыздар атам замандан бери кара сарык менен ооруп келген. Бул корко тургандай эле нерсе эмес, бул жакшы болот деп. Анан экинчи жагы азыр баягы илим техника өсүп калды. Жанагы бир аппараттар чыгып калды. Ошол гепатиттерде жана вирустар чакырат да. Ошол вирустар мына мынча миллион болуп калыптыр. Силердики жаман болуп калыптыр. Дагы мындай кымбат дарыны албасаңар болбойт. Ушуну сөзсүз түрдө алыш керек деп, жанагы жаңы чет мамлекеттен чыккан иммуноглобулиндерди сайдырып атты да. Эми алар өтө кымбат. Өтө кымбат да, ал бардык эле адамдардын колунан келе бербейт. Анан ошондой нерселердин баарын эске алып туруп, мен ушул гепатиттерге бир стандартный схема түзүп койдум да. Мисалы үчүн гепатиттин кайсы формасы болбосун, менде сорбент каработо, тянь-шань мүрөгү, бальзам нежность, чагылган, анан флактуцин деген ошол вирустарга каршы иштей турган бир 5 дары бар да. Ошол дарылар Кыргызстандагы өсүмдүктөрдөн эле жасалган да? Ооба, ошол бүт продукциясы Кыргызстандан гана чыгып аткан материалдар. Биз эч жактан эчтеке албайбыз. Эми мен ошого жараша бир эки эле мисал келтирип коеюн, элге түшүнүктүү болсун. Ошол гепатит С менен ооруп жүргөн бир агайыңарды, анан бир эжекеңерди 2 жолу телевидениеге алып чыктым. Сиз айтсаңыз ушул кандай 10 жылдап ооруп жүрдүңүз, болгон эң кымбат дары-дармектерди сайдырдыңыз жанагы вирустарды санатып. Анан менден келип бир эле ай дарыланды, же 2 ай дарыланды ошол адамдар. Ошо бир жылдап ремиссия болуп, эч кандай вирусу да жок, эч кандай маселеси да жок, өзү ден соолугу жакшы жүрүп атат да. Айтайын дегеним, дагы бир жол силердин канал аркылуу, мына гепатит болгон жолдоштор коркпош керек. Ошо жанагы эле Кыргызстан жаратылышынан алынган жана дары-дармек 5 дарыны ала турган болсо, ошону менен эле жакшы болуп жүрүп атат да. Дагы бир жолу жана гепатит менен ооругандарга айтарыбыз, келип өзүңөрдү бир ай дарылап алсаңар болот деген маселеде. Ошо дарылардын баалары кандай? Карапайым калк кыйналбайбы? Эми мен салыштырмалуу айтайын. Маселен жанагы мурдагы схема менен жанагы аппаратка байланган вирустарды санаткан адамдар ай сайын 200-300 доллардан сайдырыш керек да жана ийнени. Меники көп болсо бир 300-400 доллар менен бир курс өткөрөм, 1 жыл, жарым жыл эч кандай дары-дармеги жок жүрүп атат. Салыштырмалуу эметип койсоң болот да. Ошо дарылануу убактысы канча болду? Дарылануу убактысы 1 ай. Ооба, 1 ай гана жанагы комплекс менен дарылайм, 5 дары менен жакшы жүрүп атышат да. Же болбосо дагы бир мисал келтирейин, абдан яркий, жанагы бөйрөк ооруп гемодиализге барып калгандар. Ошолорду гемодиализге барганда бир жумада же 2 жолу, же 3 жолу гемодиализди жасайт да, канын тазалап аппарат менен. Ошонун ар бир тазалаганы 5,5 миң сомдон турат. Демек бир жуманын ичинде эле 15 миң бериш керек да. Эгер бир ай дарылана турган болсо 40 миң, 50 миңге чыгып кетет. Мына айырмасы. Мен жанагы дарыларым, бир эле дарым бар. Сорбент каработо деген. Ошону ичип жүргөндөр, бир айга 10 литр кетет. 10 литри 200 доллар. Бирок бөйрөк ооруларына мен 50% арзан берем. Ошондо 100 доллар менен бир ай дарыланат. Мына айырмасы. Дарынын баасы чыгып калат да, эми сурагым өзү эле. Ошо сиздер жасап жаткан дарылардын кайсынысын көпчүлүк коомчулукка зарыл болуп жатат да? Суроолор, талаптар, ушундай оорулар күч алып жатат деген суроолор болуп. Мындай деп эсептейм да. Жанагы оорулардын эң кыйыны бул бөйрөк оорулар. Айтып атпайм, жана аппаратка жетип калат. Ошол бөйрөк ооруларга
жанагы бир показатели бар, креатинин деген. Креатинини 500-ке чейинкилерди мен гемодиализге жибербей дарылап, ошол канын тазалап коем. Ошо эң көп суроо жанагы сарбент карабатодо болуп атат да. Сарбент карабато деген бөйрөктүн ооруларына да жарап атат. Жанагы сахарный диабетте сахарын түшүрүп атат. Атеросклероз болгондорго холестеринин түшүрүп атат. Анан кийин ушул организмди шлактардан баарынан тазалап атат да. Анан бул эме дарыны сарбент карабатону оорубаган жанагы келечекте ооруй турган кишилер ичсе деле абдан жакшы болот да. Өзүнүн пайдасын берет да. Жанагы өтө толуп кеткен адамдар, жанагы потенциальный сахарный диабеттер, ушуга окшогон же болбосо келечекте жүрөгү ооруп кала турган адамдар, ушуга окшогон адамдар алдын ала ичсе болот да. Эметип атат да, мындай бул дагы абдан жакшы нерсе го деп ойлойм. Анан бул сарбент карабатодон башка мен айтпадым, жанагы гепатиттерге өзүнчө схема жасап койдук. Ооруларга өзүнчө схема жасап койдук. Жанагы арыктай турган адамдарга өзүнчө схема, жана гипертония менен ооругандарга өзүнчө схема кетет. Жанагы биздин чыгарып аткан азыркы иштеп мына кызмат кылып аткан бир 30 дарынын бардыгы өзү схема менен бири-бири менен кошулуп иштей турган дарылар да мындай. Сиз ошо көп убакыттан бери түштүк жергесинде жүрөт экенсиз да. Негизги максатыңыз? Эми мындай да, мен окумуштуу катары дары-дармекти ойлоп чыгарып, анан Бишкекте отуруп алып эле мына мындай дары жасадым, мындай дары чыгып калды, тиги деп кубанып отура берсем болмок. Бирок окумуштуу деген өзүнүн жараткан эмгегинен ошонун канчалык пайдасы бар дегенин элге текшерип, чоң экспериментке чыгуу өзүнчө бир маселе да. Мисалы азыр жана өзүң көргөндөй биздин мекемени азыр эл аралык деңгээлдеги медициналык түп салттуу жана эксперименттик медицина деп атап коет да. Мына мен азыр келип алып түштүк жергесине ошол каработо, бальзам нежность, бальзам тянь-шань мөрөгө, жаңгактын майы, универсал, ушуга окшогон дары-дармектеримдин бардыгын миңдеген адамдарга колдонуп туруп, анан өзүм ошонун жыйынтыгын көргөнүм мага окумуштуу катары абдан керек да. Мына азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн 5 айдан бери айттым го, миңдеген менин толук туугандарым келип дарыланып атат. Ошол эле Алай, Аксы, башка алысыраак Лейлек ошол жактан келип туруп үй бүлөсү менен көрүнүп дарыланып атат. Мен жанагы дарылаганда мөөнөтү 1 ай, 2 ай, 3 ай десем, ошол мөөнөттөрдүн баарын өтүп келип туруп жыйынтыгын кайра менин алдыма келип атат да. Мага мына бул өтө чоң маселе да. Элдин баасы, элдин пикири деген абдан чоң маселе. Мисалы үчүн бүгүнкү медицинанын алы жетпей жаткан бир көптөгөн эксперименттер бар. Мисалы үчүн ошол эле сахарный диабет боюнча, жана ревматоидный артрит деп коет, бир аяк баган абдан кыйын оорулар боюнча, ошол эле бөйрөктөр боюнча. Мына агай, сиздин дарыңызды мынча ичтик, момундай кабылдадык, натыйжасы мына мен жүрөм деп кечеле бир оору келди сахарный диабет менен. Мурда туалетке барганда да тиги дуалды кармап барып неметчи элем, азыр 2 километр бассам да эчтеке болбой калдым дегендей ушундай натыйжалары менен келип атат да. Бул натыйжаларды мен өз көзүм менен көрүү, өз кулагым менен угуу, анан тиги оорулардан ошол өзү жөнүндө акыбалы жөнүндө жаздырып алуу чоң маселе да. Дагы бир суроо, азыр аптекаларга көпчүлүк дарылар чет өлкөдөн импорттолуп келет да, Кыргызстанга. Ошол эле биз жасап жаткан, сиздер жасап жаткан дары-дармектерди чет өлкөгө экспорттоого болобу? Экспорттоого болот. Азыр менин тиги айрыкча могу онкология жагынан чыгарган дарыларым ошо Кытайга деле, Турцияга деле, Германияга деле ошондой суроо талап болуп жатабы деген да. Суроо болуп алып кетип атып, анан жакшы болуп аткандар бар.
Анан менин дагы бир ошол буякта эметип атканым, азыр онкология аябай жашарып кетти да. Маселен, аялдарда, жаш келин кыздарда жана эмчектин шишиги аябай көбөйүп кетти. Муну хирургтар, онкологдор барса эле кесип таштайт. Мен ошол узагыраак мөөнөт болсо да дарылап ошолорду кайтарып атам да. Масал үчүн мастопатия, миома, фибромиома, киста деген нерселер азыр алайда эхинокок абдан көбөйүп кетти. Ушу эхинокок, алиококкос ушуларга чейин дарылап, жанагы паразиттер деп коет, курттар. Ошолорду абдан жакшы натыйжа менен дарылап атабыз да эметип туруп. Мына бир таш чайнар деген дары чыгардык эле. Ол азыркы түштүк жергесинде көпчүлүк үй бүлөдө, көпчүлүк балдарда баарында бир эмес, 1-2-3 курттар бар да денесинде. Мисалы үчүн астрица, аскарида, лямбли, печёночная двуска деген, широкий лентец, мунун түрлөрү абдан көп да. Мына ошолорго мына бүгүнкү медицинада эле аракет кылып дарыларын берип атат. Бирок тиги курттар бир дарыга баш ийсе, экинчиси баш ийбей коюп калып атат да. Ошон үчүн бул проблема абдан мындай орчундуу болуп турат да түштүк жергез үчүн. Мисалы, мына өзүң деле байкап жүрөсүң, жанагы аллергия деген, нейродермит деген, тиги жанагы экзема деген, псориаз деген, жана алаларга чейин булардын башаты ошо адамдын денесиндеги курттар. Ал курттар жоголмойун бу терини дарылай берген эч кандай пайдасы жок. Ошон үчүн бизге келип дарыланган адамдарды биз биринчи эле курту барбы жокпу ошо маселени козгойбуз да. Бул курт деген иштен жеген курттар бул өтө эме кылып жиберет да, адамды беймаза кылып жиберет да. Мисалы үчүн уйку тынч болбойт, жанагы түндө жатып алып сөөгүң, тишиң кычыратып аткандар, ошол курту бар немелер. Эртең менен карасаң оозуна шилекей толуп калат, жаздык агып калат. Мына бул да курттун неме белгилери. Анан жана балдарды карасаң, кыргызча темир өткү деп коет. Бети ала болуп неметип тургандар. Бул да курттун белгилери. Анан кегесте көбүнчө жаш балдарда ичим деп эле киндиги түбүн тегереги ооруп, эметип кегесте ич өткүдү. Булардын баары курттар. Эгер ушулардын баарынан кутулуп койсо, көптөгөн оорулардан кутулдук дегендей болмокта. Ошо мен жанагы азыркы мына ата-энелерге кайрылып, мугалимдерге кайрылып, агартуу системасына, айыл чарба кызматкерлерине, өзүбүздүн медиктерге кайрылып, мына ушу куртту жоймоюнча түштүк жергесинде иш оңолбойт. Ошого жараша айттым го, биз бир таш чайнар деген дары чыгарып койгонбуз Кыргызстандагы өтө күчтүү чөптөрдөн. Ал чөптөр, ал дары үчүн кандай курт болсо эле баары бир. Ошо бир эле дары баардык курттарга жарайт да. Ошо 7 күн чоң кишилер 7 күн ичет 50 граммдан, балдар болсо 30 граммдан ичет. Ошо 7 күндө курттан кутулуп кетет да. Мына бул өзүнчө бир абдан бир кызык чоң проблема да биздин бүгүнкү медицинанын көйгөйү. Ошон үчүн мына эртең сентябрь келатат. Баягы мектептерде ата-энелер, мугалимдер бир жапа-тырмак мунун үстүндө отуруш керек да, бул проблеманын үстүндө. Антпесек биз эме кылып мындай алга өсүш болбойт да. Мунагы айтып атпаймынбы, жанагы мектепте мисалы үчүн 4-5 класстын балдары ошол программаны аткара албайт. Эс тутум деген аябай төмөндөп баратат да. Ушу проблеманы көтөрүшүбүз керек. Ошо тиги саламаттык сактоо министрлигинин деңгээлинде, жанагы билим берүү министрлигинде бул абдан чоң маселе. Дарыны чыгарып койдук, эми ушуну туура пайдаланып алышыбыз керек да. Ошол дары чөптөрдү кандай жолдор менен жыйнайсыздар да?
атайын алып келип берүүчү адамдар барбы же? Ошо 90-жылдан бери айттым го, биз ушул дары дармек чөптөрдү жыйнап, алардан дары жасап, бүгүн бир 100дөн ашык дары аттуу нерселер бар да. Мен түштүктө бир 10-15 гана иштетип атам да деген. Бул дары чөптөрдүн баарын жыйнай турган адамдарды окутканбыз бир убакта. Кайсы убакта алыш керек, кайсы убакта өсүмдүктөрдү алыш керек? Анан кийин кандай кургатыш керек, кандай сакташ керек деген булардын баарын билет. Анан атайын тиги китепчеде бергенбиз. Бул киши дары чөптөрдү жыйнаганды билет деп. Анан башка мына элдин арасында тубаса чөптөр менен иштеген кишилер болот да. Бу үй бүлөсү менен жет атасынан бери ошо чөптөрдү колдонуп, ошо менен аяктырып, ушундай дарыгерчилик кылып жүргөн адамдар болот. Мына биз республикада ошондой канча адамдар бар, баары менен байланыштабыз да, ошолордон эметебиз. Анан дагы азыр каналдан ошо өзүңдүн берүүңөн пайдаланып, мен бирдемени айтып кетмекмин да. Бул дарылоо маселеси жалаң эле жана оорудан кутулуш эмес. Мында дагы бир абдан бир чоң жакшы нерсе бар да. Экономиканы элдер оңдоп алса болот. Маселен бир нерсени айтайын. Бир 87-жылдары мен бүт республикага кайрылып, жанагы мумия деген маселени көтөргөм да. Ошондо ушу түштүктүн бүт региондорунда болгон мумияларды чогултуп келип, өткөрүп, бир 100 тоннадай даярдаганбыз. Ошолордун баарына биз акча төлөп бергенбиз. Ошо мумияны өткөрүп, ошонун артынан көптөгөн адамдар үй салып, жай салып, машина алып, келин алып, ушундай экономикасын оңдогон маселе бар да. Ошо түштүктө, именно түштүктө да, мына Алай, Фрунзе району, Лейлек, ушулардын баары өзүнүн экономикасын оңдогон. Эми ошол маселе али деле калган жок. Мына биздин азыркы региондо, мына биз отурган Жалал-Абадта көптөгөн эмелер бар, жапай өскөн жана мөмөчөмөлөр бар. Мисал алсак, Долоно, Итмурун, Чечерканактын ашы, Бөрү карагат, ушуга окшогон мөмөчөмөлөр бар да. Ушулардын баарын чогултуп туруп кургатып койсо, азыр 1 килосы орто эсеп менен 70-80 сом. Булардын дарылык касиеттери бар да? Булардын дарылык касиеттери өтө чоң да. Жана мен бир берип аткан дарым чагылган деген. Ошо нервти аябай тынчтандырып, давленияны түшүрүп, жүрөктү жакшы кармап берген, ошонун курамы Долоно. Бул жүрөктүн тиги тамагы, гүл азыгы. Анан деген жанагы Итмурун. Итмурунда толгон токой витаминдер бар. Мисал үчүн жанагы аптекалардагы витаминдерди коюп эле, мунагы Жалал-Абад жергеси, Түштүк, Тоолуу райондор, ошо Долоно менен тиги Чечерканактын ашы, тиги Итмурундун ашын даярдап коюп, чай кылып же тиги эме кылып ооруган адамдарга жыл бою бере берсе, башка дарынын эч кандай кереги деле жок болуп калат мындай эме. Эркин микрофон берилбекчи. Урматтуу түштүктүк туугандар, мына баятан бери биз болгон иш жөнүндө кыскача мындай айтып отурдук. Биз азыр Жалал-Абадта Муса Жалил көчөсү 1-үйдө туруп иштеп атабыз. 1-сентябрга чейин болобуз. Көрүнбөй калган туугандар, дары ала албай жүргөн, Бишкекке жетпей жүргөн адамдар ошо 1-сентябрга чейин кайрылып, ошо да өзүңөргө керектүү дары дармекти алып калып көрүнүп калсаңар болот деген ойдомун да. Анан дагы эң негизгиси жанагы курт боюнча бул өтө орчундуу маселе. Биз ошого карата бир тасма даярдап койдук. Ушуну көрсөңөр, курттардын канчалык деңгээлде зыяндуу экенин өзүңөр түшүнөсүңөр. Рахмат сизге ушунча маалымат бергениңиз үчүн коомчулукка. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүү ушу менен жыйынтыкталды. Биздин студиянын коногу академик Нарбеков Оморбай Нарбекович болду. Ушул айтылып жаткан оорулар, дарылар туурасында сюжет бар. Ошондон кийин көрсөтүүбүздү жыйынтыктамакчыбыз. Саламаттаңыздар.
Сезимтал жана 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө көрүү сунушталбайт. Сиздерге тартууланып жаткан материал көптөгөн адамдарды шок абалга чейин алып келүүсү мүмкүн. Даректүү тасмада ар бир адамдын жашоосунда маанилүү ролду ойногон, адамдын ден соолугуна зор зыянын тийгизген митек курттар жөнүндө сөз болот. Негизинде митек курттар темасы медицинада жашыруун сакталып келгени менен, булар тууралуу айтсак айтпасак да митек курттар биздин ичибизде. Алар адам организмине зор коркунуч туудурат. Митек курттар миңдеген жылдар бою мителер адамдын жашоо сферасын эң жакшы өздөштүрүп алган. Анын кесепетинен адам организми зыяндуу мителерди аныктап, аларга каршы өзү күрөшүүгө жөндөмсүз. Ал эми кээ бир митек курттар адам денесин жабыркатып, дисбаланс абалына дуушар кылат. Жада калса өмүрүнө да коркунуч жаратышат. Статистикага таянсак, 10 адамдын 9-у митек курттарды жуктуруп алуусу мүмкүн. Керек болсо, өнүккөн Европа өлкөлөрүндө ар бир 3-чү адам гельминтоз аталышындагы курттардын айынан ар түрдүү ооруларга чалдыкканы айтылат. Ошондуктан бай кедей, аял эркек, жаш кары болбойлу эч кимибиз организмибизде мителер жок деп кепилдик бере албайбыз. Дүйнө жүзүндөгү көпчүлүк адамдардын мителердин ал же бул түрү менен жабыркаганы эпидемиологторго жакшы белгилүү. Ал мителер узуну 10 метрден жогору болгон солитер жана өтө майда мителер, аларды микроскоптун жардамы менен гана көрүүгө болот. Медицина жаатындагы окумуштуулардын акыркы изилдөөлөрү боюнча, чоң кишилердин 95%-нын организминде 1-ден 5-ке чейин мителердин түрү жашайт. Адамдын денесинде зыяндуу курттардын 300-гө жакын түрү жашоосу мүмкүн. Мурунку кезде мителер ичегиде жашайт деп айтылып келсе, азыркы учурда митек курттар организмдин бардык бөлүгүнөн табылып келет. Алар өпкө, булчуң, муундарда, боор, канда, териде, көздө, жада калса мээде да табылган. Адам денесини түрдүү жолдор менен жугат. Көпчүлүк учурда тазаланбаган суу жана тамак аш аркылуу өтөт. Мителер чымын-чиркей чаккан учурда аба аркылуу, ит мышыктардын кенелери болсо курттардын жумурткаларын алып жүрүүчүлөр болот. Алар аркылуу да жугузуп алышыбыз мүмкүн. Ошондой эле туруп калган көлчүк бассейндерде да мителер пайда болот. Энелердин кош бойлуу кезинде курсакта жаткан түйүлдүккө да мителер жугушу мүмкүн. Жуулбаган жашылча жер жемиштери, өрүк, алма, кайнооло, алмурут аркылуу аскариданы жуктуруп алуу коркунучу бар. Ал эми шишкебекти жегенде болсо 95% митени жуктуруп алуу кепилдиги жаралат. Тамак аштарда болсо көпчүлүк учурда балык, икра, чочко этинде, колбаса, сосискада, мал эти, кой эти, куш этинде, жада калса тооктун жумурткасында да мителердин личинкасын табууга болот экен. Сиздер митек курттар тууралуу интернет булактарынан алынган материалга күбө болдуңуздар. Даректүү көрсөтүүнүн 2-чи бөлүгүндө болсо Кыргызстанда жүз берген митек курттар тууралуу видеого көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кайсы бир Япония жараны өз жеринде чийки балыктын этинен жасалган суши жеп, кийинчерээк башы катуу ооруй баштайт. Ошол маалда бейтап ооруканага кайрылат. Баш териси кыймылдап жатканын көргөн дарыгерлер операция жасап, мээси курттарга толуп кеткенине күбө болушкан. Бул сымал жаканы карматкан окуя бизде да катталды. Талас облусунун Баката районунун Өзгөрүш айылынын тургуну 84 жаштагы Гүлсада Такенова апа түрлүү курттарга таланган. Айтарым, Гүлсада апанын мурдунан 80ден ашуун түрү курт түшкөн. Эле бирден тапканда тырс дейт. Мындай бар айланай, мына бир буундай. Окуянын чоо жайын билүү максатында Гүлсада апанын небереси Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы эл аралык салттуу жана эксперименталдык медицина академиясынын кенже илимий кызматкери Гүлзат Доронбековага кайрылдык. Мен угушум боюнча көрүнүп спец больницага жатып дарыланып жүргөн кезде ошо врачтардын бирөөсү анын илгертен эле сахарный диабет оорусу бар болчу. Ал өзү билчү эмес да сахар экенин. Сахар деген эмне оору экенин билчү эмес ал. Анын бул сахар деген оору сенин ак канга айланып кетесиң, өлүп каласың дегенди угуп, бул переживать этип, мен ак кан болуп калсам өлө турбайм жакында деп, баягы давлениясы, өзүнүн давлениясы бар, давлениясы көтөрүлүп, анан инсульт алат кулап.
инсульт алгандан кийин вот мурду менен кулаганбы, ошондо болот. Ошондо мурдун үстүнөн эме кетет, кичине уруп алат, ала ошо бети менен кулайт да. Анан кийин үйгө инсульттан жакшы болуп өзүнө келет, дарыланып, анан үйгө алып келишет. Алып келгенден кийин жагы шиши баштайт. Бул кырсыктан 2 ай өткөн соң эненин абалы жакшырбастан мурду ооруксуна баштайт. Бакай Ата районунун бейтапканасынын лор врачы Эркин Абдылдаевага кайрылганда Ливамакол деген мас жазып берип, мурдуна тампон коё берүүсүн айтат. Биз отуруп алып күнгө тампон жасадык. 5 жолу апарып өзүнө жасаттык. 6-чы жолу алып барсак, ал врачыбыз жок экен, медсестрасы жасап берди. Анан эми келбей эле койгула. Ушу менен күнөйдөн агып бүттүгү баары бүтүп калат деди. Ошо менен биз алып барбай эле үйдө баягы тампонубузду 15 күндөй узартып жасап карап жаттык. Мен айттым, ошо басым эле ооруп эле туруп, басым жаман болду десем. Мынан көрүп балта менен эле таап таштасаңар жакшы болот эле. Ошо басты десем, иреңиңге тартып аткан аял жаман кемпир турбайсың, ошентип да сүйлөйсүң, эчтеке эмес, бээрин ичине карайып турсуң, калганбы же, кан уюп калганбы билбейм деп койду. Анан жанагы доктор көрүп эле дарысын берди, эме жасай бер деди, жасай берип отуруп, семиртип бирибиз да куртту. Атакта врачтар айткан экен, адамдын организминде өзүнүн мурдунун ичинде курттар болот, ошол курттар ойгонду деп. Бирок мен антип ойлобоймун да, анткени мен малдан уккам, бирок адамда курт болот деген бул эме эмес. Эме боюнча ал баягы курт мурдунун ичине чычып кеткен, ошону изилдеп эметкен эмес да, курт чычып кеткен деп караган. Ошол курттар баягы слизистиде чоңуйуп кеткен да. Апанын оорусу күчөй бергендиктен Талас облустук ооруканасына алып барышат. Ал жерде кабыл алган дарыгер мурундун таноолорун ачып көрүп, мурду курттап кетиптир. Бул рак оорусунун белгиси деп Бишкектеги онкология борборго жолдомо берген. Республикалык ооруканага алып келгенде нөмөттөгү дарыгер кабыл алып, эненин мурдунан 16 курт тапкан. Монту эле ачканда эме болуп сайылып калганда, курттар живой баардыгы. Чоңдугу ушунчалык барго чоң. Да, бүттүгү мындай эметилген курттар алып беришти. Алып берип, анан алар профессор Фейгенге эметтик эртеси күнү. Томография алып барсак, көздүн асты бул жактын полностью жок, могу жерден полный эметип койгон курттар, эритип салган, сөөгүктөрдөн бери эритип тастаганда жок, көзүнүн астында эч нерсе жок, бүт полный курт болуп калган. Профессорлор көрдү, бардыгы көрдү, эч эме кыла албайбыз деп эле айтты. Жыйынтык кыла албайбыз, анткени буну операция кылсак да кемпир көтөрө албайт. 2 саат эмеден кийин только өлүгүн алып кетесиңер деди. Биз албайбыз деди. 84 жаштагы апаны эч бир оорукананын дарыгерлери кабыл албай койгондуктан Гүлзат Доронбекова ата энесин академик Оморбай Нарбековго алып барган. Ушул кезге чейин кемпир обезболивающий менен жашап келген да. Только кетаналдын мен келгенде 4 таблетка бердим, 4 тең действие болгон жок ага. Ушундай кетанал уколунун, ушундай обезболивающийдин толтура пакет дарысы бар экен келгенде. Бизге келгенден кийин бир да обезболивающий берген жокмун. Өзүм наблюдение кылдым. Бир да обезболивающий ичкен жок, бир дагы мындай болду чувствовать эткен жок. Боль болуп атат, ооруп атат деп айткан жок да. Уктады, бир сутка катуу уктады, турган жок. Экинчи суткада да промывать этерде ойготом.